Жогорку окуу жайлардагы окуу контракттарын төлөө боюнча жаңы эрежелер азыркы учурда студенттердин арасында кызуу талкууланып жаткан маселелердин бири болууда. Сезимай Абдыраева Кыргыз экономикалык университетинин 4-курсунун студенти. Айтымында 40 000 сом контрактты экиге бөлүп төлөө чоң эле кыйынчылык жаратчу. Анткени ата-энесине оорчулук жаратпайын деп каражатты өзү иштеп табууга аракет кылат. Жеңилдик акча жаатынан, убакыт жагынан жеңилдик болмок өзүм үчүн. Себеби дегенде бул баарын бир төлөө кээде убакыт болбой калат, кээде мүмкүнчүлүк жетпей калат. Ушуга байланыштуу бөлүп төлөө бул туура эле чечим болмок. Студенттерге кыйла жеңилдигин бермек. Контрактты төлөй албай же жетишпей калып окуудан чыгып калган студенттер андан көп. Окуу жайдын студенттери окуу төлөмдөрүнүн суммасы, аны төлөөдө келип чыккан жана өзүлөрү кабылган бир топ көйгөйлөрдү айтып беришти. Өздөрү билгендей эле пандемия убагында эми азыркы кыйынчылык инфляция болуп жатканда үй бүлөлүк эмелер бар, кандай десем, проблемаларчы, финансовый жактан именно. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Анткени деген ар кандай мындай слой населения болот, кээ бирөөсүнүн акчасы болот, кээ бирөөсүнүн ошол моментте акчасы табылбай калат. Азыркы учурда контрактын төлөй албай кыйналып жаткан студенттер деле бар. Кээ бирлер ата-энесинен жардам сурагандан деле уялат. Азыр көп учурда ата-энеси жардам берип, контрактына жардам берсе, кээ бир студенттер контрактын өздөрү табат. Президенттин жарлыгына ылайык менчигинин түрүнө карабастан өлкөдөгү жогорку жана орто кесиптик билим берүү жайларында акы төлөө тартиби өзгөрүп, студенттер контрактты 10 айдын ичинде ай сайын өзүнө ыңгайлуу суммада төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Мугалимдердин айтымында мындай эреже бардык студенттерге бирдей шарт түзөт. Жарлыктын негизинде айтылып атпайбы, азыр ошо 10 айдын ичинде баягы өзүнө сумманы бөлүп төлөөгө ошондой мүмкүнчүлүк шарт түзүш керек деп. Албетте бардыгы бир өңчөй эки бөлүп төлөй албайт да, ошон үчүн муну айтсак болот, биз толук аткарганга даярбыз деп. Андан сырткары алдыдагы 3 жыл ичинде жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринин окуу төлөмдөрүнүн тарифтери көбөйүү жагына өзгөрбөшү керек. Ал эми бала кезине майып жана 1-2 топтордогу майып жарандар акысыз билим алышат. Аларга мамлекеттик билим берүү гранттарынын жалпы санынын 5% санындагы квоталар жыл сайын берилип турууга тийиш. Азыркы учурда өлкө аймагында 73 жогорку окуу жайы иштейт. Алардын ичинде 33 мамлекеттик жана 40 мамлекеттик эмес окуу жайлар. Мамлекеттик макамга ээ болгон окуу жайларда окутуунун орточо наркы жылына 32 000 сомдон башталып, жогоркусу 48 000 сомго чейин болсо, жеке жогорку окуу жайларда бул сумма 55 000 сомдон ашат. Самат Асипов, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.